Саламатсыңарбы кымбаттуу балдар? Кезектеги сабагыбызды баштадык. 6-класстар үчүн математика сабагы. Анда эмесе, бүгүнкү өтө турган темабыз бөлчөктү алымы жана бөлүмү аркылуу аныктоо. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты менен таанышып алсак. Бөлчөктү алымы жана бөлүмү аркылуу аныктоону үйрөнөсүңөр. Турмуш менен байланышкан маселелерди чыгара аласыңар. Ошондой эле логикалык ой жүгүртүүңөрдү аз да болсо өзгөртөсүңөр. Анда эмесе, бул санга көңүл бурсак. 8ден 7. Биз билебиз, бул бөлчөк сан. 7 бөлчөктүн алымы, ал эми 8 бөлчөктүн бөлүмү. Бизге мындай маселе берилиптир. Бөлчөктүн бөлүмү алымынан 2 эсе чоң. Эгерде алымына дагы, бөлүмүнө дагы 5 санын кошсок, анда алымы бөлүмүнөн 3 эсе чоң болуп калат. Бул бөлчөктү тапкыла дептир. Бир ой жүгүртүп көрөлү. Анда эмесе, чыгаруу жолуна токтолсок. Бөлчөктүн алымын x менен белгилейли белгисиз сан, ал эми бөлүмү 2 эсе чоң болду. Кантип жазат элек? 2x'дан x. Эми кийинки кадамыбыз, эгерде алымына да, бөлүмүнө да 5ти кошсок деген шарты бар болчу. Кантип жазабыз? Алымына x кошулган 5, ал эми бөлүмү 2x'ка 5ти коштук. Кийинки кадамыбыз, анда бөлчөгүбүздүн алымы бөлүмүнөн 3 эсе чоң болуп калат деди. Демек, алымы канча болот эле? 3 бөлүмү алымынан 3 эсе кичине. Эми муну биз акыркы теңдемени кантип чыгарабыз? Мында катыштын негизги касиетин колдонуп, ортоңку мүчөлөрүнүн көбөйтүндүсү четки мүчөлөрүнүн көбөйтүндүсүнө барабар дейбиз. Демек, x кошулган 5ке 1ди көбөйтөбүз, 2x кошулган 5ке 3тү көбөйтөбүз. Кашыларды ачуу боюнча 1ди x'ка көбөйтсөк x, 1 кошуу белгиси бар. 1ди 5ке көбөйтүп 5. Ал эми барабардыктын оң жагын да кашаны ачабыз. 3тү 2x'ка көбөйтүп 6x'ка алабыз. Ал эми кошуу белгиси. Ошондой эле 5ти 3кө көбөйтүп 15ти алабыз. Эми окшошторун топтосок, x барабардын сол жагында белгиси өзгөрбөйт. Ал эми 6x барабардын оң жагында болгондуктан сол жагына өткөндө карама каршысына өзгөрүп, кемитилген 6x болуп калат. 15 барабардын оң жагында белгиси өзгөрбөй түшөт. Ал эми 5 барабардын сол жагында оң жагына алып өткөндө карама каршысына өзгөрүп 15 кемитилген 5 болот. X'тан 6x'ты кемиткенде минус 5x. Сиздер кичине сандардан чоң сандарды кемиттөө касиетин билесиңер. 15тен 5ти кемиткенде 10. Ал эми x'ты табуу үчүн бул жерде көбөйтүү амалы бар. 10ду 5x'ка минус 5ке бөлөбүз. Демек, биз издеген сан минус 2 болот. Эми изделүүчү бөлчөгүбүз минус 4төн 2. Минус 4төн минус 2 экен. Текшерип көрөлү. X бизде минус 2. Минус 2 кошулган 5. Минус 4 кошулган 5. Минус 2ден 5ти минус 2ге 5ти кошсок плюс 3. Ал эми минус 4кө 5ти кошсок плюс 1. Демек, биздин издеген бөлчөгүбүз минус 4төн минус 2 экен. Сиздерге тапшырма. Китептеги 344-көнүгүн ачкыла. Бөлчөктүн бөлүмү алымынан 3 эсе чоң экен. Эгерде алымынан дагы, бөлүмүнөн дагы 6 санын кемитсек, анда алымы бөлүмүнөн
5 эсе кичине болуп калат экен. Бул бөлчөктү тапкыла. Мисалды иштеп бүтсөңөр, анда үйгө тапшырма силерге 345-көнүгө тапшырманы аткарып жөнөтүп коесуңар. Саламатта болгула.